Жалал Абад шаарындамын. Бул арка Кыргызстанга баарыбызга белгилүү. Бул курулганда ушул укмуш болуп курулду Жалал Абадта деп баардык жаңылыктарга чыкты эле. Биз Барпы айылындабыз. Барпы айылы бул Камчек Кыдыршаевич Ташиевдин кичи мекени. Ушул бийликтин эле күчү алы жетти да, эч кимдин алы жете албайт болчу. Көрүңөрбү тетиги дубалда. Могул жерди карагыла, бер жагына чейин кирген, бер жагына чейин кирген. Жол өтө кууш да, эки машина араң батат. Достор, саламатсыздарбы? Мен белгилүү Жалал Абад шаарындамын. Бул арка Кыргызстанга баарыбызга белгилүү. Бул курулганда ушул укмуш болуп курулду Жалал Абадта деп баардык жаңылыктарга чыкты эле. Мен акыркы жолу Жалал Абадка 2018-жылы келип турмун, ошондон бери келе эле келем. Интернеттен өнүгүп жаткандарын биз көрүп, билип турчу элек. Эми чекесин көрүп. Анан азыр шарт түзүлүп калып Жалал Абадка келдик. Жалал Абадта 2-3 күн жүрдүк. Эми өнүгүп жаткандарын көрсөң чынында эле мындай ичиң жылыйт. Анан менде бир чети таң калыштуу, бир чети ой келди да. Достор, мурда мен билгенде Жалал Абадта мындай, чынында эле мындай. Эми Жалал Абад курортун биз билчүбүз, бирок эскирип сынып калган, же болбосо ремонту жакшы жок. Могул арка бар эле. Андан башка мындай кыйраты ийгенде эле көзгө басарлык же болбосо көзгө ала турган нерсе жок эле. Албетте эли, албетте тамагы бар эле. Бирок инфраструктура көптөгөн биздин айыл, шаарчаларыбызга окшогон эле бир кичинекей шаар эле. Азыр келгенден кийин ошол 18-жылдан ушул жерге чейин аз эле убакыт өттү. Жалал Абад мындай таанылгыс болуп өзгөрүлүп бараттыр. Абдан кооз болуп бараттыр. Чында эле көзгө аларлык нерселер абдан көп болуп бараттыр да. Албетте мунун бирден бир себеби сиздер дагы, мен дагы биз айтып келебиз. Бул себептегенде генералдын Ташиевдин кичи мекени, ошон үчүн бул дүркүрөп өсүп атат депчи. Бирок антейин десең, эми буга чейин деле Жалал Абадтан көп билдүү адамдар чыгып келген да. Эл башкарган адамдар чыгып келген. Курманбек Салиевич деле ушул тараптан эле. Анан мындай да, мага башка ой келди. Демек, Жалал Абадтын мисалында кыргыз мамлекетинде эле бат эле өнүктүрүп койсо болчу да экенин мен өзүмө мындай түшүнүп көрүп калдым да. Бизде мен айтып кетет элем, буга чейин караколго барып, каракол дүркүрөп өсүп атат, каракол башкача болуп атат деп айтчу элек да. Мен абдан кубанычтамын. Ошо мисалы Бишкек шаары өнүгүп өсүп атат, Ош шаары буюрса жакшы өзгөрүп өсүп атат. Каракол шаары сонун дүркүрөп өсүп атат. Ошол эки тизмеке мынакей расмий түрдө Жалал Абадты дагы мен өзүмө коштум. Жалал Абадтагы абдан сонун өзгөрүп атты. Абдан сонун өзгөрдү. Эми асман тереген тамдар, ичиндеги жолдор бүт баары иретке келтирип, кафе, ресторандар, элди маанайы да башкача болуп калгандай. Эс алуу жайлары, көрнөк жарнактары бүт баары келишип калыптыр да. Ошо Жалал Абад элине, ошол бийликке, Жалал Абадка көңүл буруп атканына мен ыраазычылык билдирем, себептегенде мындай болуп калыптыр да. Эгерде мурда ушу Жалал Абад тарап десе, биз Арслан болуп, Сары Челек жакка барыш керек деген бир жерлерди көрө турган болсо, Жалал Абадка, Жалал Абад шаарына бир күн бөлүш керек, Жалал Абад шаарын көрүш керек деп, бул өзүнчө туристтик ордо болуп калыптыр. Кеттик анда ошол экини көрөлү. Биз Жалал Абадка Осман Airlines компаниясынын учагы менен учуп бардык. Азыр болсо бизде
учактар дагы бардык региондорго учуп калды. Ошол эле Жалал абадка дагы учуп, анын дагы аэропорту, аэродрому, аэро аянтчаларынын баары оңдолгону дароо эле учуп келгенде эле көрүнөт экен. Деги эле албетте мисалы жалпысынан баягы келгенде башка Жалал абад болуп калганы, жалпысынан келгенде баардык жерде курулуштар болуп жатканы, жаңы имараттар пайда болгону, отелдер, ГИКтин тамдары салынып атыптыр, мамлекеттик имараттар салынып атыптыр, чоң аянтчаларда оңдоо түзөтүү иштер жүрүп жатканы дароо эле байкалып, дароо эле көзгө илинди. Ал эми жолдору болсо кеңейтилип, асфальттары болсо жакшы жаңы төшөлүп, жакшынакай болуп, Жалал абадта баардык жерде активдүү өнүгүү болуп жатканы, мындай көзү көрбөгөн эле адам же каалоосу жок болуп көрбөйм деген эле адам көрбөй калбаса, баарына көрүнө тургандай деңгээлге жетип калыптыр. Негизи көп шаарлар кечинде билинет, кечинде жаркырап көрүнүп турса, ошол эки жаркыраган жарыктардан шаар канчалык жарык болуп турса, ошончо өнүккөн болуп билет эмеспизби? Мисалы Дубайга барганда дагы өтө жаркырап, учак менен учуп баратканда эле жаркырап көрүнөт, аны көбүңүздөр көрсөңүздөр керек. Жалал абадта ошол эки панорама боло турган жерде желек турат экен, абдан чоң желекти коюшуптур. Ушу Бишкектегидей эле, Бишкектин боз бөлтөк дөңүндөй эле желекти коюшуптур. Бирок жалпысынан жанагы Жалал абад жаштардын шаары деген ыр сыяктуу эле жаштар дагы сейилдеп жүрөт, баардык жери жаркырап, светтери дагы баардык жерде күйүп турат. Эми Айтор Жалал абад мындай жарык болгону дагы көрүнүп калыптыр. Анан эми биз кечинде дагы сейилдеп, ар кайсы эс алчу жерлерге да чыгып барып карап көрдүк. Жаштар, сейилдегендер ошол жерде балдары менен, үй бүлөсү менен, жаштар, студенттер, жөн эле жора жолдоштору менен жүргөндөрдүн баарын мындай көрүүгө болуп калыптыр да. Биз шаарда, Бишкекте же болбосо Оштун борборунда көргөн кадимкидей эле көрүнүштөр Жалал абадта дагы болуп калыптыр. Мен мурда Жалал абадка 4-5 жолу келдим эле, мындай көрүнүштү чынында көргөн эмес элем. Жалал абадтын көчөлөрүндө кечки саякатта басып жүрүп, баары бир басып жүрүп, мага бир ой эсиме келди. Мындан бир 4-5 жыл мурда эле мен ушу Ошто бир жылдай туруп жашап калдым эле. Ошол жерде, ушу Жалал абадка окшоп жаңы кафе, ресторандар пайда болуп, анан кофеканалар, кофе иче турган жакшы мындай биз бул жерде орусча айтканда уютный, аябай жакшынакай шарттар менен отурганда бир жакшы эс алып рахат ала турган жерлер пайда болуп калды эле да. Анан негизи Жалал абадта мындай жерлер жок эле. Жалал абадтын өзүнүн стилистикасы бар эле, чайханалар бар эле, самсыканалар бар эле, ошого окшогон багытта бар эле. Бирок болсо азыркы учурда Бишкек шаарында гана эмес, деги эле баягы Европанын жана заманбап шаарлардын трендине айланган кофеканалар, жакшынакай ресторандар, Айтор мындай эгерде жаш балдар бир жаш кыздарды свиданияга, рандевуга чакыра турган болсо, эч мындай уялбастан, тартынбастан бара турган жакшынакай жайлар ачылып калыптыр. Бул албетте мындай көздү кубандырбай койбойт. Ребята, у меня на груди это пик Манаслу. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималая кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю футболку, или каждый раз преподобный
ситуации я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче, это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Албетте Жалал Абадтан 10 чакырымдай алыс жайгашкан Барпы айылына дагы барбай кое албадык. Барпы жөнүндө биз социалдык тармактардан дагы жаңылыктардан дагы абдан көп көргөнбүз. Бул ошол Ташиев Камча Кыдыршаевичтин кичи мекени, ошондуктан жакын болгондуктан, Жалал Абадка жакын жайгашкандыктан биз дагы ал жерге барууну чечтик, барып көрүп кетиш керек. Өзүнүн кичи мекенин генерал кандай кылып аттуу болду экен деп бардык элек. Барганда эми уулунун атындагы Таймураз спорт ортосу бакый эле Барпынын ортосунан көрүнөт экен. Ошол эле учурда ошо мамлекеттик ипотекалык компания дагы бул жерде дагы чоң көп кабаттуу үйлөрдү салып жатканын көрдүк. Атайын техникалар иштеп жатканын көрдүк. Биздин белгилүү болгон Раматлык Чубак ажыбыздын атындагы салынган модали ал кишинин тирүүсүндө эле салынган деп мага айтышты. Мечитти, Борборунда мечитти көрдүк. Сейил деген багына бардык. Айтор бул Жалал Абадтан кем калышпай дагы Барпы өнүгүп өсүп жатканын дагы өз көзүбүз менен көрүп келүүнү туура көрдүк. Мынакей өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Бул дагы да түркүрөп өнүгүп жатыптыр. Эми Кудай буйрса эмне дейбиз? Мындан ары дагы буга окшогон, Барпыга окшоп дагы башка айылдарыбыз дагы көркүрөп өнүксө экен деген тилектерди айтып кетмекчибиз. Биз Барпы айылындабыз. Барпы айылы бул Камча Кыдыршаевич Ташиевдин кичи мекени. Өткөндө мен азыр Барпы айылында ары бери басып жүрүп, Жони эс алуу багына келип Ыдырыш Исаковду эстедим. Ыдырыш Исаков көлгө барып, анан эме президенттин кичи мекени төрөлүп өскөн жери деп бир карап чыкты эле да. Мен мындай деп айтып кетет элем, Ыдырыш Исаковдун түпкө барып тартканына көп деле анча бир кызыктуу нерселерди көрө алган жокмун, бирок бул Жалал Абадка барып келгенде дүркүрөп өнүгүп өсүп атканын көрүп, анан
кичи мекенин дагы барып көрө кетелик, ушул бакты да көрө кетели деп келдик да. Бак болсо бул жайкы сейилдөө бак экен. Өзүңүздөр көргөндөй аттракциондун баары аябай жыш жасалган, эми капиталдуу жасалган. Муну биз баарыбыз интернеттен көрдүк. Бир дуу болуп, уу болуп чыгып, мына интернеттен деле Жони эс алуу багы барпы десеңиздер, жаркырап баары чыгат. Эми азыр болсо жабылып атканы эч ким жок болгон себеби бул жерде бүрсүгүнкү Ноорузга даярданып атышыптыр. Катуу даярдык көрүп атыптыр. Бүт баарын сырдап даярдап эшигин ачылат экен. Кимдер келет десем, ушул жерде басымдуу көпчүлүгү эми айылда жашагандар көбү анчалык деле келбейт дейт, себептен көнүп калышты дейт, бирин серин келет. Бирок тегерек четтин баардыгы муну жергиликтүү достопримечательность деп келет экен. Бирок ушул тегеректе баары үйлөнгөндүн баардыгы сөзсүз түрдө жаштар келип, бул жерге келип сейилдеп кетет экен. Сиздер дагы эгерде Жалал Абадка келип калсаңыздар, Жалал Абадтагы парктан дагы бул мыктыраак экен. Жай бою иштейт дейт, тиги кеч күзгө чейин барат дейт иштеп. Ар бир аттракциону мындай бир баа кылып коюштур, 50 сом кылып коюштур да. Сөз жок. Сөз жок. Керемет эми. Азыр ушундай экен, бирок булар айтып атат, азыр бир аз бунун баары көгөрүп, жакшынакай гүлдөгөндөн кийин аябай сонун болот. Сөзсүз түрдө келгиле Жалал Абадка учуп келсеңер, Жалал Абадта көрө турган эчтеке жок, ушул бар деп парктылыктар айтып атат да. Так что сөзсүз түрдө барып келип көрүп, ушул жерде дагы өзүңүздөр баалап кетсеңиздер болот. Ар жагында спорт комплекси бар экен. Чоң спорт комплекси. Бишкектегидей эле спорт комплекси бар экен. Чоң жакшынакай мечити бар экен. Эми чоң дүкөнү бар экен. Жолдордун баары абдан жакшы экен. Кыскасы барпы айылы Кыргызстанда алдыңкы өнүгүп жаткан айылдардын бири деп айтсак болот экен да. Керек болсо эми айрым шаарларга караганда дагы өтүп кетет экен. Что, келгиле барпыга. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир же сынып кетсе, же дагы бирдеке болуп болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Достор, мен могу чындап эле реалдуу эмне үчүн ушул бийликти мындай кубаттап колдосо болот. Эми башка көптөгөн нерседен мен ушуну айтайын дедим да. Мен азыр Жалал Абадка кире бериш жердемин. Могу Жалал Абадтан азыр барпыга барып, анан кайра келатабыз. Эми 10 чакырым ортосундагы жер. Достор, буга ушул бийликтин эле күчү алы жетти да. Эч кимдин алы жете албайт болчу. Көрдүңөрбү тетиги дубалда 4,90, 4,90 деп турат. Көрдүңүздөрбү? Мондай басалык могул жерди алып койгон экен кырдырып. 5,40. Мону карагыла. 5,40, 5,70, 5,70. Тетиги жерди карагыла кирип турат. 3,60. Могул жерди карагыла, бер жагына чейин кирген, жол өтө кууш да, 2 машина араң батат. Уна. Ушул унаны булар чоңойтуп атышат да. Көрдүңүздөрбү, кырып. Анан мону ченеп туруп, көрдүңүздөрбү, 3,60 деп, 3 метр 60 сантиметр деп көрсөткөн да, достор. Ошондо мону эгерде мындан алып бул жерге чейин кеңейтсе, каралашы канча жол болот.
Бул не дегенди билдирет? Бул бир эле нерсени билдирет. Булар кызыл китептен, кызыл сызыктан ушуга чейин чыккан депчи. Ушунун баарын бустуруп келатат. Эгерде бийлик мынча күчтүү болбогондо, биякта эч ким минтип бустурбайт болчу. Эч ким. Ошол үчүн 30 жылдан ашык эч ким буза албай келген. Себептен эл көтөрүлөт, эл нааразы болот, эл көтөрүлүп чыкса, бийликтен бизди алып салат депчи. Бул жанагы бийликтин вертикалдык күчүнүн пайдалуу жагы ушул да, пайдалуу жагы ушул. Достор, баардык дубалдарга ушинтип жазып кеткен экен. Эми мунун баарын буйруса бара-бара алат экен. Эми биз болсо ушундай тартиптүү жашаганга эми үйрөнүшүбүз керек да. Могул тобаларга дагы көрдүңүздөрбү? Минтип крест кылып коюптур, мунун баары алынат демек чоңоет деген сөз да. Муну күчтүү бийлик эле кылат. Мисалы мен өзүм либерал болгону менен баягы демократия, эркиндикти ошону жакшы көрүп сүйлөп келгени менен бул жагынан моюн сунуп айтам. Бул жагынан автократия, бул жагынан ошо бийликтин вертикалдык күчү болбосо, бул маселе чечилбейт болчу достор. Бул да бир жакшы көрүнүштөрдүн бири. Президенттин досу болгон өлкөдө экинчи адамдын Камчы Кыдыршаевдин футболду жакшы көрүп, балдарын дагы футболго берип, чет жакта окуп жатканын, өзү дагы футболду жакшы көрүп, Кыргызстанда бардык жерде, аймактарда футбол аянтчаларын куруп жатканын абдан жакшы билебиз. Мен Жалал Абадта дагы чоң аянтча, мурунку эски футбол аянтчасын куруп баштаганын билем. Аны жаңылыктардан барыбыз эле көрсөк керек. Албетте биз ал футбол аянтчасына дагы барбай кое алган жокпуз. Эми биздеги мисалы эң негизги деп эсептелинген азырынча жана Дөлөн Омурзаков атындагы негизги спорт аянтчабыздан эч кем калбаган спорт аянтча курган экен. Негизи эле түштүк тарапта мен ушу Ошто көп кабаттуу тамдарды көрчү элем, бирок анын баары баягы Союз учурунда салынган эски көп кабаттуу тамдар болуп эсептелинчи. Кийинки кезекте эле жаңы строй компаниялар, курулуш компаниялары барып Ош тарапта чоң көп кабаттуу тамдарды сала башташкан, бирок бул учурда булса мен Жалал Абадка келип, баардык жерде көп кабаттуу абдан кооз тамдар салынып атканын көрдүм. Бул ГИКтин мамлекеттик ипотекалык компания салып атат деп мага айтышты. Бирин-серин элдер кирип жашап атканын көрсөңүздөр болот, үйлөрүндө жарыктар чыгып, бирок мен ойлойм дагы бир 2-3 жылдан кийин бул жак мындан дагы таанылыс болот болсо керек деп. Ошондой ой калбай койбойт.